Айыл башы, айыл өкмөтү тием келген жок. Өзүм баарына саттырып бердим. Бул арызданып маселемди айтып эч кимден пайда таппадым деген аксакал Акан Султанов. Ал оор жүк ташуучу КамАЗдар жаңы салынган үйүн чөктүрүп жаткандыгын айтып, кайрылбаган жери калган эмес. Жергиликтүү тургун Каратай айылында 50 жылдан бери жашайт. Жакынкы жылдары эле чоң жол болот деп үйүнүн капталына шагыл төгүлүп, жүк ташуучу КамАЗдар өтүп, үйүнүн кыштары сынып баштаган. Şu nevrelerim şu KamAZ ötsele bari düşüp gelip olsa korkup. Bir gün şu aytıp atmayayım, saat 10'da Kısay'dan çıkıp gelgen KamAZ çeleşkesi men 14 tele çünkü saat. Bari çukur bir ilap düşüp gelişti, iyi kıymıldı vasat dep. Varsam nerede rang soğuk bir onun balası eken. Sarı karasam bari merkez anam sıyrılıp düşüp kalıptır. Bir salapan kalıp ayılık göz kaparırım. Bundan görüp koy dedim, men bunu men kamp yaşayayım. Аксакалдын үйү мындан 4 жыл мурун салынган. Үйү Ошалай жолунун боюнан орун алып, Уна жолго жакын салынган. Үйдүн капталы да чоң жолго айланганы калгандыгын айтып, тынчсызданат. Ал жеңил унаалардын өтүшүнө макул, бирок чоң КамАЗдар ары бери өтүп, түнү тынчтык жоктугун айтат. Bunu çoğun çoluk bulup alır bir oğuz sorabay. O yüzü de çıldırır atalım. Çıldırır atalım. Aytkan yok hiç kim. Bunu hem gelip alıp yolcu beri büyüttür. 200 bin kireci alıp 500 bin menen bitti bulta üy. Hem onday kıyın kişiler olsa yüzüme rakşaldırıp oşağa salıp verirsin ben bir yolunu vereyim. Şöyle ama iş. Şuğa güyü otam da güyü bile pişip kaldım. Örttenip otam genelde. Арызданып жаткан Акан Султановдун айтымында анын жаңы көчүп келген коңшулары да Кытайдан жүк ташып, анын үйүнүн жанынан өтүшөт. Коңшулары эл каттаган жолдон өздөрү чоң КамАЗдары менен жүрүүгө акылуубуз деп Акан Султановдун сөзүн укпайт. Бул маселеден Каратай айыл башчысы да кабардар. Ал аксакал туура эмес арызданып, элдин жолун торой албайт деп кошумчалайт. Чоң грузовой машиналарды киргенден капа болуп өзүнчө өткөрбөйм деп атат да. Бул жерден бүт эл каттайт. Эски жол өзү. Ол кишинин талашканы бекерден бекерли болду. Onu men barıp görgüm, men özüm dala kattap жүрөм ошол жерден, айыл баш каттарычы. Машиналар кирип бул жанан кирсе ал жанан чыгды, ал жанан кирсе бул жанан чыгып кетет. Каратай айылында жалпысынан 2000ден ашык жашоочу бар. Арызданған Акан Султановдун айылында 31 кожолук жашайт. Алардын баары мыйзамдуу жолдон катташат. Бирок КамАЗдардын айылга кирүүсүнө Акан Султановдон башкасы каршы эмес. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.